Саламатсыздарбы урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Дүйнөдө азыр ушул жумада окуялар аябай көп болду. Тагдырлардын сынышы, кан төгүүлөр, аябай мындай жанды үшүткөн, жүрөктү үшүткөн, жанды кейиткен нерселер болуп жатат дүйнөдө. Бирок менин негизги кесибим бул саясаттануучумун. Расмий түрдө дипломум бар. Ошон үчүн баягы мен ойлойм мындай маалымат биздин кыргыз элибизге керек, мындай жаңылыктарды серептөө, анализдөө бизге керек абдан. Антпесе баягы өзүбүздүн кандай дүйнөдө эмне болуп жатканыбыз, кандай орунда болуп атканыбыз, дүйнөдө эмне болуп жатканын билбейбиз да. Анан албетте атайын ушундай кесиби бар адамдар ушул нерсеге кандайдыр салымын кошуш керек. Менин кесибим бар, менин компетенциям ушундай сереп салганга бар да. Атайын университетте окугам. Америка Кошмо Штаттарынын доктринасы айтылган да, Евразияда согуштар эч качан бүтпөш керек. Бирок тез бүтүп мындай болуп кетпеш керек. Чоң дүйнөлүк согуш болуп кетпеш керек. Мындай жай шашпай күйгөн от жанып туруш керек. Ошондо Америка Кошмо Штаттарынын ички баягы жана сырткы коопсуздугу толук камсыздандырылат деп айтышты эле да. Албетте буга евро биримдик макул эмес. Евро биримдикке бул конфликттер өтө кооптуу болуп көрүнөт. Бирок бир кездерде ошо бир нече жыл мурда, 5-6 жыл мурда Stratfor сайттарында Американын ушундай коопсуздук доктринасы талкууланган. Ал ачык маалыматтар да бар, таап окусаңар болот да. Анан ошого жараша Америка Кошмо Штаттары Евразияда согуштар болуш керек, бирок жай жана мындай өтө чоң болуп кетпеш керек, бирок кандайдыр бир бүт ресурстарды Евразия өлкөлөрүнүкүн соруп алыш керек да ошол согуштар. Ушундай доктринасы бар болчу. Ал доктринасы аткарылып жатабы же жокпу? Аны өзүбүздөр ойлонолу да. Негизи бүгүнкү күнү Иранда аябай көп баягы окуялар болуп атат. Иранда өзүнүн корпус стражей исламской революции деп орусчасын айтса, бул баягы ислам революциянын кароочуларынын ошо корпусу же биримдиги же кошуну деген ушул уюм бар. Ал уюм өз ичи арасында тазаланып жатат. Анткени бүгүнкү күнү алардын баягы Ханияны өлтүрүлүшү бул деген Ирандын коопсуздугуна аябай чоң мындай кандайдыр бир шек туудурду да. Ошон үчүн өзүн өзү Иран текшере баштады. Текшере башташканда көп нерсени табышты. Биринчиден, Ирандын ичинде өзүндө баягы ич ара согуш болуп атыптыр, бийлик үчүн талашуулар болуп атыптыр. Экинчиден, ошол талашууларды пайдаланып сырткы күчтөр көп агенттер жараттыр да Ирандын КСИРдин ичинде. Ошол Ирандын өзүнүн ичинде ушундай агенттерди кармоолор баштады. Алар албетте баягы Ирандын ичинде эмне болуп атканын бүт маалыматты башка өлкөлөргө берип аткандай болду деп айтышат да. Анан бүгүнкү күнү ошо кээ булактар айтышат 700 кишини камашты, кээ булактар айтат 200 кишини камашты. Башка бир булак 2000 кишиге чейин ошол камашты дейт да. Камашып, ич ара изилдеп, Ханияны ким өлтүргөн, ошол баягы коопсуздук ким бузган, ошол боюнча мындай катуу изилдөөлөр болуп атыптыр. Анан албетте Америка Кошмо Штаттары баягы Ирандын Израилге болгон коркунучун айткандан кийин аябай чоң күчтөрдү ошол Перс булугуна жылдыра баштады да акырындап. Анан Израиль Ирандын атакасын күтүп атып тажады да. Анан күндө ошол качан 5 августта кол салабы деп айтып атышты. Анан 7 августта кол салабы деп айтып атышты. Бирок 5 августта да 7 августта да кол салган жок Иран. Ага дагы баягы кошо 7 чоң өлкө, J7 деген ошол биримдигинин. Мунун арасына АКШ да кирет, ошол Орусия да кирет. Мурун Орусия кирчү, анан Орусияны чыгарып салышты ушул клубтан. Бирок евро биримдиктен Франция, Германия жана ошол чоң өлкөлөр кирет да ичине. Ушул чоң өлкөлөр негизи Ирандан жана Израилден согушпагыла деп айтышты да, суранышты. Согушпагыла, чоң согушту ачпагыла, 3-дүйнөлүк согуштун дарбазасын ачпагыла, эскалациянын баарын токтоткула деп сурашты. Анан негизи Иран баягы алгачкы изилдөөлөрдү баштаганда ошол Ханияны өлтүргөн топ токойдо жашынып алып 7 килограммдык ракета менен токойдон ушул үйдү карай сокту деп айтышты да, биринчи версиясы. Бирок Нью-Йорк Таймстын маалыматы боюнча Ханияны 2 ай мурда ошол үйүнө жата турган жайына атайын ошол 2 килограмм, 3 килограмм жардыруучу зат бирөө коюп кетти деген, анан дистанциялдык түрдө радио менен жардырып салды дейт да. Ушундай маалыматты баягы чалгындоо кызматта булактарыбыз бар деп таянып Нью-Йорк Таймс айтып жатат. Бирок баягы Ирандын өзүнүн ички коопсуздук кызматтары дагы айтып атат, бул версия болушу мүмкүн деп атат. Ошон үчүн ички чыккынчыларды издеп жатышат. Анан дагы бир ошол топ аналитиктер айтып атат, Ханияны бул
баягы Израиль эмес, баягы Ирандын ичиндеги өзүнүн күчтөрү өлтүрүшү мүмкүн деп айтышат. Же болбосо баягы Хамастын ичиндеги күчтөр өлтүрүшү мүмкүн. Анткени Ханиянын баягы 2 миллиарддан 7 миллиардка чейин акчасы топтолуптур. Ал акчаны атайын баягы бүт мусулман дүйнөсү, чоң чоң ири өлкөлөр, анын ичинде Ирандын кескин бөлүгүн беришиптир баягы ошо боштондук үчүн согуш деп, боштондук үчүн колдон ал акчаны деп. Бирок ал акча депозиттерде калып, мындай керектелбептир дагы. Хани өзү баягы өзүнүн жакшы жашоосуна колдонуп жатыптыр, анан үй бүлөсүнүн жакшы жашоосуна. Ушундай эмиштер айтылып атат. Анан албетте бул эч кимге жаккан жок, анан ушундай жаза болду дейт да. Эми бул маалыматты дагы тастыктоо керек, албетте. Тастыктоочу бир гана ушундай жаңылыктар бар, бирок тастыктоочу протоколдор, документтер эмиче жок. Иран баягы изилдөөлөрдү, тастыктоолорду, текшерүүлөрдү жүргүзүп жатат. Анан негизи Иранга баягы прокси деп катары белгилүү болгон кызмат кылуучу аскерий күчтөр Иракта бар. Анын ичинен дагы Америка Штаттарына да кызмат кылуучу аскерий күчтөр бар. Ошол эки аскердик күч Ирактын ичинде эмгичекте согушуп жатышат да. Анан кээ бир кезде согушуп жаткандыктан ошол Иранга болушкан күчтөр, прокси күчтөр Америка Кошмо Штаттарынын базасына, Алясад деген базасына кол салды. Ирактын ичинде 5 америкалык жоокер жарадар болуптур. Анан ушуну баягы Ирандын айтып жаткан баягы коркутуулар менен байланыштырып атышат да Америка Штаттары. Анан албетте ошо Америка Штаттары буга дагы реакция кылышты. Биз деген аскерий күчтөрдү көчөтөбүз деп жарыялашты. Анан аябай чоң армияны жибере башташты да ошол Перс булуңуна. Бул жерде баягы авиа жүктөөч же авианосец деп коет. Теодор Рузвельт келатат. Анан Абрам Линкольн деген эки ошол чоң авианосец келип жатат да. Анан албетте эскадрилья келип атат. F-22 Raptor деген эң мыкты бүгүнкү күнү ошол истребительдер да. Мен деген өзүм ошол авиа симулятор менен ойноп көргөм, ошо колдонуп көргөм авиа симуляторлорду. Ошондо эски баягы F-15, F-22 менен мындай кандайдыр бир талдоо сыноолорду өткөрүп көргөм, ойноп көргөм. Анан байкашым боюнча ошол жаңы 5 муундагы учактар аябай укмуш да сонун. Анткени көп учурда баягы перегрузкаларды чыдаганга жардам берет, маневр аябай сонун, алыстан көрөт, жоокерлердин самолетторун алыстан көрүп, баягы 300-500 миң километрден эрте көрүп, ракетаны атып жакындабай эле ушундай кандайдыр жайлап салууга мүмкүнчүлүгү бар. Ушундай самолеттор аябай мыкты. Бүгүн Түркия Кызыл Алма деген ушундай самолетту жасаганга аракет кылып атат, такыр учкучсуз. Анда бул F-22ден да мыкты болуп калышы ыктымал. Америка Штаттары Түркияга ушул нерсени жасаганга кичине бөгөт коюп атышат. F-35ти бөлүшпөй атышат Түркия менен. Түркия болсо баары бир Кызыл Алманы акырындап баягы жакшыртууга аракеттерин таштап атат да. Анан бүгүнкү күнү ошол эскадрильяны жиберип атышат америкалыктар. Анан B-2 деген бомба таштоочу чоң баягы радарларга көрүнгүс самолетторду жиберип атышат Катарга. Андан сырткары 12 крейсер жиберишти. 12 крейсерде албетте ар бир крейсерде бир нече баягы Томагавк ракеталары бар. Ал ракеталар аябай кооптуу, билесиздер. Ошол Томагавк флоттун 12 крейсер бул аябай чоң күч. Бул деген Ирандын 40%-ын жок кылганга, сүрүп чыкканга жардам берүү мүмкүн түзүүчү күчтөр да, мындан айтканда. Анан албетте баягы Крит аралына 4000 баягы аскерди жөнөтүштү да Америка Штаттары. Анан ушундай болуп атат. Бирок эмнесин байкадык? Иран негизи макул болуп атат да. Иран ачууга алдырбайбы эле, баарын карайлы, анан бүт фактыларды аныктагандан кийин, тастыктагандан кийин анан чечим чыгарабыз деп айтып атышат. Ирандын бул позициясы бирөөлөр айтып атат, Иран алсыздыгын сезип атат, коркуп атат деп. Башка бирөөлөр айтып атат, жок. Бул туура иш. Бул туура иш. Ачууга алдырбай, провокацияга, чагымчылдыкка алдырбай, баарын ор жайына коюп, фактыларды аныктап, анан чечим кылыш керек да. Ошон үчүн ушундай бүгүнкү күнү абал. Ошон үчүн Иран эмче атаканы баштай элек. Бирок даярдоолор болуп атат акырындан. Бразил де факто деген гезити жазып чыкты. Дагы бир кызыктуу нерсе. Ошол Венесуэлада баягы шайлоо өттү. Шайлоо өткөндө Мадурога каршы баягы шайлоо туура эмес өттү деп оппозиция катуу чыкты. Оппозиция аябай мындай чоң мындай кыймылды кылып иди. Мадуро Орусияга качып кеттиби, Ростовко барып жашайбы деген тамашалар интернетке тарап кетти. Бирок Мадуро качкан жок. Мадуро
Орусиядан жардам сурап, Вагнер деген топу келип, ошо ички протесттерди токтотконго жардам берди. Мадуро айтуусу боюнча мунун баарын уюштурган бизге баарыбызга белгилүү Илон Маск деп айтат да. Илон Маск ушул бизге каршы ушул көтөрүлүштү каржылады, атайын даярдады деп өз сөзүн айтты. Мадуронун айтуусу боюнча баягы оппозицияга жардам берген киши ушул Илон Маск болду. Илон Маск эмнеге антты десе, Мадуронун айтуусу боюнча Венесуэлада литий бар. Тиги Илон Маск болсо баягы электромобилдерге литийге муктаж болуп атат. Боливиядагы Уюни деген литий чыгарган ошол кендерге кандайдыр бир чоң ээлик кылат Маск, анан ошо баягы Венесуэлага да аракет кылып атат деп Мадуро айтты да. Анан ушул Илон Масктын мурунку Twitter деп белгиленген азыркы X деген социалдык тармагын жаап салышты да. Жаап салгандан кийин анан албетте баягы Маск дагы өз жообун айта баштады. Мадуро айтат, келгиле Маск, кел Венесуэлага согушабыз дейт да, күрөшөбүз, мушташабыз дейт. Маск айтып атат, мен барып туруп сени дейт ушул эшектин үстүнө отургузуп, баягы Кубадагы Америка Кош Штаттарынын жабык атайын террористтерге арналган Гуантанамо базасына алып келип отургузам деп койду да. Маск ушундай убада берип койду. Ушундай бир кызыктуу нерсе болуп атат. Сиздер ойлойсуздарбы, Маск ушунчалык баягы бышыктыбы, саясатка аралашып жүрөбү? Кандай дейсиздер? Маск ушул ракеталар жасап атат, Теслаларды жасап атат, ар кандай баягы нейролинкти жасап атат. Күчү ушунчалык өстүбү? Саясатка аралашып калдыбы? Ушунун оюңарды айтсаңыздар. Анан Украина президенти айтат, ошол бүгүнкү күнү Венесуэлада ошо баягы Мадурого каршы манифестацияларды басууда, кысууда Вагнер тобу катышып атат деп айтты Зеленский. Анан негизи маалымат боюнча 2,2 миң киши Венесуэлада абакка отургузулду. Албетте демонстранттарды аябай катуу басышты алар диктатурада. Анан аябай мындай кан төгүүлөр болду деп айтып атышат да маалымат булактар. Анан эмки дагы бир жаңылык, Ливан Израилге атака кылды. Кичинекей Катюша менен бир атты, анан дагы кичинекей шахет дрондор менен дагы кол салды. Маалымат боюнча 2 шахет 129 деген дрон аябай мындай жапыз учуп, ПВОлорго көрүнбөй Израилге баягы Израилдин ичине кирип, шаарларына атака кылып, канча бир кишини жарадар кылды да. Анан ушул жерден израилдиктер аябай баягы мындай армиясы боюнча критика болду. Израилдик аскерий блогерлер айтып атышат, бул биздин баягы утулганыбыз дейт. Израилдин күчү бүгүнкү кичинекей дрондорго алы жетпей калат экен. Голан бийиктиктери тарабынан тоолордун арасынан аралап келсе Хезбалла тараптагы ушул дрондор, Израилдин ПВО системалары иштебей калат экен. Arrow деген система баллистикалык ракеталарга арналган. Баягы темир капкак деген, железный купол деген Iron Dome системасы баягы мындай Кассам деген ракеталарга, чоң мындай ракеталарга арналган да. Кичинекей дрондорго Израилдин системалары жетиштүү эмес дейт. Кичинекей дрондор жетиштүү көлөмдө болсо, анда Израилдин системалары чыдай албайт деген кооптонууларды айта башташты Израилде. Анан Израиль, Америка Кош Штаттары, Мисир жана Катар Израилди мажбурлашты да, Хамас менен токтоткула согушту, кайра мындай сүйлөшүүлөрдү баштагыла деп. Израиль ага макул болду. Андан сырткары баягы Ливандан Израилге дагы бир нече соккулар болду. Iron Dome системасы иштеди, бирок Iron Dome'дун жанакы темир капкак системасынын ар бир ракетасы бул алтын да, $1,000,000 чейин барат ушул система бир атуусу. Элестеткиле, эми кичинекей баягы ракета же кичинекей дрон учуп келсе, ошол кичинекей ракета же дрондун негизи баягы өзүнүн баасы мындайынан алсак бир $100,000 ашпайт да. Израилдин ракетасынын баасы $1,000,000 барып калат да. Эгерде чын эле баягы Хезбалла баягы эл аралык атайын жардамды алып туруп, Орусия, Ирандан болобу, миңдеген дрондорду жасаса жана ушуну атаканы кылса, Израилдин системалары бүгүн иштебей калат экен. Андан сырткары да ушул эң мындай Иран америкалык дронду урдашты эле согуш арасында, Раптор, Predator дегендерди. Анан Predator деген дронду негизи кылып туруп, алар өзүнүн шахет 129, шахет 191 деген жана Фотрос деген дрондорду жасашкан да. Ал ушул дрондор негизи бүгүнкү күнү өзүн аябай жакшы көрсөтүп атат. Бул деген шахет 129, 191 деген дрондордун аябай коптуу экен. Анткени алыс учат, кандайдыр бир мындай аскерий нагрузканы алып бара алат. Жанкечти дрон катары да колдоно алат.
жана бүгүнкү күнү ушул Израилдин кооптонуу системаларын толук өтө алат экен да. Ушуну израилдик аналитиктер, аскерий аналитиктер байкагандан кийин аябай кооптонушту да. Ошон үчүн Израиль бүгүн согушка даяр эмес. Эгерде Израиль баягы Хизбалла менен толук мындай операция кылып туруп, Хизбалла, Йемен, Иран менен баары менен согуша баштаса, тигилер синхрон атака кылса жана ушул шахедтерди туура колдонсо, анда Израилдин системалары жапырт болот да. Ошон үчүн сырткы жардамсыз, Америка Коштуу Штаттарынын жардамысыз, дагы башка Евро биримдиктин жардамысыз Израиль бул согушта утулушу мүмкүн. Анткени бул башкача согуш. Бул баягы 7 күндүк согуш эмес. Бул башкача, такыр технологиялык тараптан башкача согуш. Анан дагы бир кооптуу нерсе Израиль үчүн, мисалы үчүн алардын аналитиктери айтып атат. Эгерде ошол баягы Ирандын проксилери көп көлөмдө пехота колдонсо, жөө аскерлерди колдонсо, мисалы үчүн ошол Меркава тандемдик РПГга чыдабайт экен да. Тандемдик РПГ Меркаваны жардырат. Бир нече жолу Хамас ушундай танктарды 100-200дөн ашык Меркаваны жардырды деп айтып атышат. Кээ бир булактар аны тастыкташ керек, бирок Израиль баягы өзүнүн маалыматтык согуштан жеңилип аткан аз келгенсип, ошол толук маалымат ачпай атат да, аскерий жоготуулар боюнча. 200 танкага Меркавага чейин жоготулду деп айтып атышат кээ бир Хизбалланын булактары. Жана негизи жөө аскерге технологиялык армия чыдабай калат экен. Жөө аскердин көлөмү жетиштүү болсо, жана тоо арасында согушса, же болбосо баягы шаар ичинде согушса, Израилдин техникасы ага туруштук бере албайт экен. Анан дагы эң дагы ушул жумада көп талкууланган чоң мындай жаңылык бул ВСУнун, Украинанын армиясынын Курскка кирип келиши. Булар аябай көп булактар айтып атышат, бүгүнкү тынбай бүт аналитиктер айтып атат, кыйратты деп. Анткени ошо ВСУ кирди Курскка. Курскка кирери менен баягы албетте биринчи күнү 100 желдетти пограничный срочниктер экен да, 19-20 жашар балдарды ошол туткунга алды. Ушул жуманын аягына 300 кишиге чейин, 400 кишиге чейин туткунга алып кетти дейт. Анан кандай гана аракет кылбасын, 3 вертолет турду дейт, 5 вертолет турду дейт, 2 самолет турду дейт, фронт ПВОну алып кирди кошо, рэптерди алып келди дейт. Орусия биринчи этапта баягы алгачкы соккуларын дрондор менен, FPV дрондор менен токтотконго аракет кылганда, тилер армиялык рэпти алып келиптир Курск областына. Анан ошол дрондор иштебей калды дейт да. Анан Орусиянын армиясы бүт баягы Донбасс, Луганскта, башка ошол жерлерде да, Курскта жок экен да. Ошол нерсе аябай баягы күтүүсүз болду Орусиянын армиясы үчүн. Анан бул ВСУ, Украинанын армиясы тез эле баягы орустардын жасалган блиндаж баягы форттордун ичине кирип, жаңы фортторду кура баштады дейт. Ошол Курск областында бекиле баштады, жердин ичине казыла баштады. Ошондой Орусия каптарды колдонбойт дейт, бир нече вылет кылды, бир нече атака кылды, бирок ага чейин ошо Липецкте жана Морозовдо украиндик дрондор ошол каптардын складдарын жардырыптыр да. Анан каптардын складдарын жардырганда аябай чоң детонация болуп, ошол каптын складдары капты тез убакта алып келүү коммуникациясын дагы ошол ВСУ кести дейт, темир жолдорун жардырды дейт. Ошон үчүн жетиштүү түрдө бомбалай албай калды дейт Орусияда. Ушул атакага баары суктанып атат, таң калып атат. Орусиялык бүт баягы Z-блогерлер, телеграм каналдарда аябай паника болуп атышат, өзүнүн армиясын урушуп атышат, дискредитация болуп атат да армияны. Ушул нерсе аябай көп айтылып атат да нерсе. Анан ошо Орусия бийлиги биринчи, экинчи күнү баарын кырдык, 1000 кишини өлтүрдүк, 50 танканы өрттөдүк деп доклад кылды. Бирок бүгүнкү күнү кайра эле ошол атака болуп атканын тастыктады да кайра. Ошол президент атайын жыйын өткөрдү. Анан ушул эмне үчүн ушул нерсе болгонго мүмкүнчүлүк болду. Могул картада көрүп атасыздар, ошол картада Орусияда эл кайсы жерде жашайт экени көрсөтүлүп жатат. Орусиянын орточо ченинде эч ким жок. Көңдөй. Орусиянын эли көбүнчө баягы сары, кызыл түстөгү картаны боелгон жерлерде гана жашайт, элестеткиле. Калган Орусиянын территориясы дымдырс, эч ким жок. Аз киши жашайт. Орусиянын мейкиндиги, чоңдугу өзүнө каршы иштеп жатат бүгүнкү күнү. Анан баягы мартта өткөн жылы РДК деген, Легион Свобода России деген күчтөр Орусия Белгородко жана Курскка кирип чыкканда өткөн мартта, апрелде киргенде
кайра жок болуп кеткен. Байкасаңыздар жаңылыктардын арасында такыр жок болуп кеткен. Украиндиктер унчукпай калган. РДК Курскка кирди, чыкты. Украиндар дым-дырс эчтеке айтпай эле. Орустар таң калды да. Орустар биз баарын кырдык, калдыктар качып кетти деп айтышты. Бирок аналитиктердин байкоосу боюнча булар деген разведка кылышты жана түшүнүштү. Курскта аскер жок, Курскта фортификация жок. Булар деген ушул атаканы ошол апрелден баштап даярдай башташты. Эң биринчи ирет булар нефтезаводдорду дрондор менен кагышты. Андан кийин бир ай мурда толук бүт Курск областындагы автозаправкаларды бомбалашты да. Автозаправкаларды бомбалашты, анткени баягы аскерий күчтөр көбүнчө мотор менен колдонуучу аскерий күчтөр ушул заправкаларды колдонот. Ошону алдын алуу үчүн булар мынтындайды кылды. Анан ГИСке согушту да, газораспределительный жалгыз калыптыр Суджа деген шаарында. Ошол газораспределительный блок дейт, газоизмерительный станция дейт. Европага баягы газды сатып аткан контракт ушул жылга чейин болчу дейт, августка чейин. Контракт азыр бүттү да. Контракттын акыркы бир бөлүгү ошо декабрда бүтөт, ушул жылдын 24-жылдын. Ушундан кийин Украина контрактты евро биримдик менен буздурбай, толук Орусияны евро биримдиктен кесип салат да, газ транспорту боюнча. Ошондо Орусия акчаны ала албай калат. Ушул дагы бир стратегиялык кандайдыр бир ой болду да украиналыктарда. Анан албетте булар баарын даярдабашкандан кийин биринчи ушундай атайын диверсиялык группалар кирди. Диверсиялык группалар ошол жолдорду ачкандан кийин артынан армия кирди. Армия кирди. Бул деген жөнөкөй баягы РДК рейд эмес, 10 чакты, 50 чакты танк эмес, бул деген 14 бригада кирип кетти да Курскка бүгүнкү күнү акыркы маалыматтар боюнча. Бул деген 1000 киши эмес, бул деген бир нече миң киши да. Ошол 14 бригаданы божомол деп алганда 6-7 миң киши кирип кетти Курскка. Эң кызыктуусу Курскта даярданышпаптыр. Алдын ала Белоусов айткан болчу, баягы Вашингтонго чалып айткан болчу, ушул Украинаны токтоткула деп. Анткени алдын ала разведка баары бир маалыматты тапкан. Орусиянын разведкасы маалыматты тап, Украина ушул Курсктун жанында, чек арасында бир нече бригада аскерлер топтоп атат деген маалыматты алышкан болчу. Анан булар деген токтоткула деп айтканда Америка Штаттары айткан Украинага атакага уруксат бербейбиз деп, расмий түрдө. Расмий эмес түрдө, балким алар ушул пландардын баарын алдын ала билишкен да. Анан ошо Белоусов армияны ошо фронттон тартып Курскка киргизиш үчүн бир нече аракет кылыш керек болчу. Бирок ага бир нече убакыт керек, 1-2 ай керек да. 1-2 ай жок болду. Украиндиктер кирди Курскка. Ошон үчүн азыр ушундай болуп атат. Анан бул деген картада көрүп атасыздар, бул деген аскер бөлүкчөлөрү да. Орусиядагы аскер бөлүкчөлөрү. Көрүп атасыздар, бүгүнкү күнү Орусияда аскер бөлүкчөлөрү негизи баягы чыгыш Европада концентрацияланган да, топтолгон. Калган бөлүктөрдө аябай аз. Ушундай абалга келип калды Орусия согуштун арасында. Эгерде бүгүн мисалы үчүн Казакстан, Кытай, Монголия, Жапония бир убакта эле кирип калса территорияларга, Орусиянын 60%-ын кансыз басып алат. Ушундай абалга келди да. Ушул согушту баштабаш керек болчу. Бир гана нерсе бүгүнкү күнү Орусияны сактап турат, бул атомдук курал да. Атомдук курал дагы эле күчү бар. Ошол күч аркасы менен Орусия эмгичекте турат, чоң болуп. Эмесе бүгүнкү күнү ошол эгерде карасак 142 миллион адам, Орусияда 17 миллион 100 миң километр да. Ошондо 8 адам 1 квадрат километрине келет да. Бул деген 8 адам, бул эч кандай кармалбайт албетте ушул территорияны. Так ошондой эле эгерде Орусиянын аскерлеринин санын алсак 3 миллион аскер. Бир жоокерге 6 миллион квадрат километр келет. Ошондо бир жоокер 6 квадрат километр келет. 6 квадрат километрди бир жоокер кармалбайт. Албетте ушул нерселер баары жөнөкөй математика, экономика жана бул согуш логистикасы да. Ушуну түшүнгөн украиндер ушул алгачкы кадамга барышкан окшойт. Анан ошол бүт ВСУ өзүнүн армиясын топтоп, ошол Курскта киришти, Суджага киришти. Бүгүнкү акыркы маалыматтар боюнча 40 километрге чейин кирип кетишти. Кээ бир маалыматтар боюнча 60 километрге чейин кирип келишти жана Курсктын астында турушат. Азыр ушул роликти көрүп атканча балким дагы бирдеме болуп кетет. Же Орусия тактикалык ядердик согуу кылабы, же Украина азыр уже атакамстарды Россия ичинен колдонгонго уруксат бергиле деп атышат. Бүгүнкү күнү баягы Бундесвердин генералдары
Германиянын баягы бронетехникасын колдонууга уруксат берип атабыз деп атышат да ушул Курсктун ичине. Ошо Суджаны басып алганда дагы Суджада ошо газ бөлүштүрүүчү станцияны басып алышты. Жана ошо бүгүнкү күнү АЭСке, Курск АЭСине да жакындап баратышат да. Булар эми эмне кыла алышат? Эгерде негизи баягы аналитиктердин айтуусу боюнча, Орусиянын каналдарынын айтуусу боюнча Украинада анча көп аскер жок. Бул деген ва-банк деп атышат да. Булар деген баягы өзүн өзү өлтүрүү атакага барышты деп атышат да. Анткени эгерде Орусия азыр кайра бүт армиясын фронттон алып туруп Курскка жиберсе, ошол Курсктагы болуп аткан аскерий күчтөр жапа чегиши мүмкүн Украинага. Андан кийин Украина өзүн коргой албай калат деп айтышат. Бирок баягы эгерде орустар атаканы Луганск, Донецктен алышса, Северсктен алышса да өзүнүн баягы желдеттерин, Николаевден алышса, анан ошол Курскка жиберсе, анда ошол басым кылып аткан күндө 1-2 километр алып аткан жерлер токтоп калат да, Орусиянын атакалары токтоп калат. Бүгүнкү күнү азыркы маалда 60-70% интенсивдүүлүк атакалардын азайды деп атышат да, ошол баягы согушту байкап жүргөн аналитиктер ушул багыттарда. Демек, ВСУ өзүнүн максатына жетти. Кайсы бир резервтерди азыр Орусия кайра артка алып атат жана Курскка жиберген жатат. Анан дагы ушул ВСУ баягы негизи Белгород менен чек арада болуп аткан орусиялык отряддарды артынан өтүп, артына соккон атат деп айтып атышат да. Андан сырткары ошо бүт баягы темир жолдорду жардырып атышат да. Негизи Украинада түштүгүндөгү болуп аткан согуш фронттордун камсыздандыруучу жолдору ушул Курск областы боюнча өтөт. Курск областынын ичинде темир жолдордун баягы көпүрөлөрүн, темир жол көпүрөлөрүн жардырып атышат да украиндиктер. Демек, ошо фронттогу армияга тамак аш жетпей калышы мүмкүн, снаряддар жетпей калышы мүмкүн, амуниция жетпей калышы, жана аскерий күч пополнение кошумча толуктоо жетпей калышы мүмкүн да. Ошондо украиндиктер өзүнүн максатын аткарат да, Орусиянын басымы азаят же болбосо токтоп калат. Мисалы үчүн кыргыздар ушундай нерсени кылышкан. Тянь-Шань кыргыздары баягы Энесай кыргыздарын Цин империясы кыргандан кийин, ошо жунгарлар менен кошо, Цин империясы Тянь-Шаньга да келген. Бирок баягы Кыямат Кыроол деген жер бар да бизде, мисалы Боом капчыгайында. Ошол аябай көп сандагы Цин армиясы келгенден кийин, тоону ашкандан кийин, Боомго келгенден кийин кыргыздар аны бууп салып, эң биринчи тамак аштарын жок кылышкан. Тамак аштарын жок кылганда килеген армия ачка болуп, тез эле алсыраган Боомдун ичинде. Алсырагандан кийин кыргыз эр-азаматтар тоонун үстүнөн таш ыргытып, таш тоголотуп, баягы жаатып, мындай түзмө-түз соккулабай аларды тоонун үстүнөн эле туруп, тигилер тоого чыга албай ачка жеңилишкен Цин армиясынын кайсы бир бөлүгүн ушинтип кыргыз жоокерлер, биздин Тянь-Шань ата бабаларыбыз токтоткон да. Так ушундай эле система. Эгерде сенин армияң чоң болсо, армияга убактылуу өз убактысында тамак алып келе албай калсаң, камсыздоо алып келе албай калсаң, бүт килейген армия өлөт да. Так ошондой дагы мисал Парс империясынын, мисалы үчүн Камбис, Ахеменет империясында Камбис бир кездерде баягы ошол Эфиопияны, Нубияны басып алууга аскерлерди жибергенде чөлдөн жоголуп кеткен да. Анткени баягы суу жана тамак аш калып калган да, логистикасы болбой калган, жолдору кесилип калган болчу. Так ушундай эле бул нерсе болгону жатат да бул жерден. Анан албетте чоң армия мындай таң калтырат, ойлойсуң улук армия сонун деп, бирок аны камсыздоо бул аябай татаал нерсе. Мен чын эле бир күн тамакты кечиктирсең, массалык мероприятияны өткөрө албай каласың. Ушундай нерсеге мен да кабылгам, көргөм. Бул аябай татаал маселе. Согушту кимдин логистикасы жакшы болсо, ошол утат. Анан албетте Суджаны кээ бирлер айтышат, ошол Суджаны басып алганга аракет кылышты украиндиктер деп. Бирок маалымат боюнча Суджаны атайын газ бөлүштүрүүчү станцияны украиндиктер дрон менен соккон. Булар деген ал станцияга көзөмөлдүү мындай көздөбөй эле, демек булар негизи ошол Курск АЭСине чыгып атат да, атомдук электр станциясын басып алганга аракет кылып атат. Басып алып туруп кышка чейин андан электр энергияны Украинага жиберген атат. Ошондо Орусиянын түштүк бөлүктөрү толук электр энергиясыз калат да. Эли жапа чегет. Бул жерде түштүк тарапта Орусияда аябай көп эл жашайт. Ал эл деген беженец болот, качканга аргасыз болот. Бул деген Орусияга аябай чоң маселени туудуруп ийиши мүмкүн. Ошол дагы эң негизги маалымат кызыктуу. Америка Коңшу Штаттары айтып жатышат, эми бул спектакль болсо керек, бирок балким чын.
алар айтышат да, Украинада чалып атабыз, эмне кылып атканыңар деп сурап атабыз, алар бизге жооп бербей атат, трубканы албай атышат дейт да, ушундай дейт. Украина алгачкы аларды сурашканда, булар силер кирип атасыңарбы же РДКга ким кирип атат деп сураганда, дүйнөлүк баягы басылмалар, Украин штабы айтышкан, эчтеке билбейбиз деп унчукпай коюшкан. Эң кичекти унчукпай атышат да. Балким азыр бирдемке айта башташты. Анан негизи бул нерсе эмнеге кылынып атат? Маанисин байкасак, стратегиялык мааниси бул шахмат да. Украина эгерде азыр кандайдыр бир укмуштук менен ушул Курскту басып алса, жана Курсктун ичинде бүгүнкү сүйлөшүүлөр башталганда согуш өтө кызуу болот да. Бул деген сүйлөшүүлөргө даярдык болот да. Украина бүгүнкү күнү Орусия менен тынчтык жөнүндө сүйлөшкөн, бирок эгерде Курскту басып албаган болсо, анда Украина жапа чекмек да. Жапа чеккен жак болуп калмак. Анткени Орусия менен Украинанын ортосунда тынчтык болсо, Украина территориялары Орусияда калмак. А эми Украина Орусиянын территориясын басып алса, кайсы бир бөлүгүн, азыркы сүйлөшүүлөрдө кайра алмашса болот да. Баягы силер бизге биздин территорияны кайтаргыла, биз силерге силердин территорияңарды кайтарабыз деп. Ушундай ставка да, ушундай шахмат болуп атат. Эми бул эмне менен бүтөт? Ийгилик болобу же Украина утулабы, ким билет да. Анткени Украинанын дагы эле ресурстары азыраак Орусияга караганда. Бирок Орусиянын ресурстары көп болгону менен логистикалык маселени чечүү аябай татаал нерсе да. Логистикалык маселени эгерде Украина мисалы үчүн туудурса, логистикалык жолдорду кессе, анда Орусиядагы да ал нерселерди чечүү өтө кыйын болуп калат. Канча акчаң болбосо дагы өз убагыңда армияга тамакты жеткирбей койсоң, билейген армия өлөт да. Ушундай. Согуштун эрежелери ушундай. Ошол абал ушундай. Балким ушул видео чыкканча дагы бирдемке болуп кетти. Аны дагы тастыктап карап, дагы 1-2 күн байкап, балким 1 жума байкап, анан эмки жумада ошол талдап берем. Эми болсо баягы эмки видеолордон көрүшкөнчө сиздердин оюңарды бөлүшкүлө. Оюңар кандай? Эмне менен бул бүтөт? Биз үчүн, Кыргызстан үчүн негизи согуш бүтүп калса деле жакшы, согуш уланса деле кандайдыр экономикабызга салым. Бирок эгерде ядердик согушка, 3-чү дүйнөлүк согушка иш барып калса, Кыргызстанды кандайдыр бир жол менен катыштырып ийсе ушундай нерсеге, албетте бизге жаман болот. Ошон үчүн биз да аябай сак, аябай карашыбыз керек, эмне кылыш керектин алдын ала көрүшүбүз керек. Биздин стратегдер ойлонуш керек. Бүт ушундай нерселерди алдын алыш керек. Анда эмесе эмки видеолордон көрүшкөнчө.